Садыр Жапаров Дордой жана Ош базарларына эмне үчүн барды? Түркияда көчмөндөр оюндарына даярдык башталды. Министр Базарбаев сокулукта сабалган баладан кабар алды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Президент Садыр Жапаров бүгін 8 февральда Дордой жана Ош базарларын кыдырды. Анын басма сөз кызматынын берген маалыматына ылайык, Жапаров көзөмөл кассалык аппараттар жана базардын абалы боюнча барган. Соодагерлер президентке базардагы орун, санитардык күн сыяктуу маселелер менен кайрылышкан. Жапаровдун жанында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да болгон. Президент Садыр Жапаров 18 январда жаңы салык кодексине кол койгон. Бул документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылганы айтылган. Өкмөт муну бюджетке түшкөн салык, бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максаты менен негиздеген. Буга чейин Дордой Моторс жана Татан өңдүү ири базарлардагы соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Ар кандай маалыматтар боюнча Бишкектеги ири базарларда 2000дей адам жайма базарда соодагерлик кылат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ушул жылдын сентябрь айында Түркияда өтөт. Бул тууралуу Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раев Facebook баракчасына жазды. Через века и континенты мы пронесли свою культуру. Көчмөндөрдүн 4-чү дүйнөлүк оюндарынын уюштуруу комитетинин ишине катыштым. Ага Түркиянын спорт жана жаштар министри Мехмет Мухарам Капасы уулу төрагалык кылды. Түркияда көчмөндөр оюндарына карата даярдык ишине старт берилди. Иш-чараны ушул жылдын сентябрь айынын акырында Изник шаарында өткөрүү болжолдонууда. Оюнга 76 мамлекеттен 2050 этноспортчу катышуусу белгиленүүдө деген Раев. Ал көчмөндөр оюндарында маданий программага өзгөчө орун берилгенин айтып, анын салтанаттуу ачылышына жана жабылышына Түркиянын эң мыкты режиссерлору, сценаристтери тартылганын кошумчалаган. Соңку ирет 2018 жылдын 2-8 сентябрында Ысык көлдө уюштурулуп, кийинкисин өткөрүү милдетин Түркия алган. Пандемиядан улам иш-чара жылып отуруп 2022 жылга калган. Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Кудайберген Базарбаев сокулукта сабалган баладан кабар алды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кордолгон бөбөк Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасына которулган. Министр баланын ал-абалын сурап, ага жоолуккан соң тиешелүү адистерге анын документтерин тезирээк бүтүрүүнү тапшырган. Ошондой эле балага социалдык психологиялык жана анын үй бүлөсүнө укуктук жардам көрсөтүү тапшырмасын берген. Учурда Сокулук райондук эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция башкармалыгы тарабынан баланы жана анын үй бүлөсүн коргоо боюнча өзүнчө план иштелип чыкканы айтылды. Айтмакчы, 3 февраль күнү кечинде Сокулук аймактык ооруканасына денесинен ар кандай жаракат алган 2 жашар бөбөк түшкөн. Аталган факт кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталган. Милиция кылмышка шектүү катары Сокулук районунун 35 жаштагы тургунун кармаган. Баланын ата-энеси анын малын карап иштечү. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.